Саламатсыңарбы? Бүгін біз программирование курсын 9 сабағын баштайбыз. Бүгінгі сабақта біз стрингдерді жақшырақ үйреніп, көбірек функцияларын үйреніп, алармен сурат шығарабыз. Анда эмесе баштайлы. Башында стринг эмне экенин кайталап алалы. Біз стрингти маалыматтын түрү катары караганбыз, тип данных катары. Бирок мен силерге айтып кеткендей эле бул тип данных эмес болчу. Азыр мен стрингти да түшүндүрүп берейин, силер өзүңөр ойлонуп көргүлө бул эмне экенин. Biz ayткандай эле string бул чардан турган, символдордон турган бир нерсе. Мисалы азыр бияка hello деп жазайын. Hello деген бул string деп алсак болот. Ошондо бул string 5 чардан турат, 5 символдон. Бул эмнеге окшоп жатат? String деген биз мурдагы сабакта өткөндөй эле массивге окшоп жатат, туурабы? Ошондо string деген бул массив. String деген класс, алар массив түрүндө жазылат. Массивте өзүбүз билгендей эле бул полка. Полканын ичинде кичинекей месталар бар. Ал месталарга биз бирден чар киргизебиз. Ошондо ар биринин ичинде чар болот. Анан чарлардан турган stringди биз чарлардан турган массивте бир string деп коебуз. Мисалы буга A деген ат берип коелу азырынча. Анан барды өчүрө туралы. Ошондо биз stringти массив катары алсак, биз эмне кылсак болот ал менен? Биз албетте аны индекс аркылуу ичиндеги нерселерди алып чыксак болот. Мисалы A деп туруп, ичинде мисалы A2-ни чыгарып бер десем, мага кайсыны чыгарып бериш керек? Мага L-ди чыгарып бериш керек. Эмнеге L-ди чыгарып берет? Анткени string массивдер 0-чу индекстен башталат. 0, 1, 2, 3, 4. Ошондуктан мага экинчини чыгарып бер дегенде бул индексин карап, экинчинин астында L турат экен деп туруп, мага L-ди чыгарып берип атат. Бул массив болгондо бизге абдан көп функцияларын ачат. String классы дагы аябай көп функциялары бар ичинде. Ошол функциялардын мен эң негизгилерин бүгүнкү сабакта карайбыз. Эң башында кереги тийген аларды билсеңер, башкаларды ала кетесиңер. Ал функциялары кандай? Башында конкатенация функциясы. Өзүңөр билгендей эле биз мурда сабакта өткөндөй эле бул плюс экону кошуу функциясы, эки стрингти. Мисалы бизде name деген ат болсо, ат переменный name. Андан кийин фамилия деген ат переменный болсо, surname. Экону кошуп коюш үчүн биз конкатенация колдонобуз. Мисалы мунун аты Али болсо, фамилия болсо Калыбеков болсо, мисалы экону конкатенация кылып койсок, ал эмне кылат? Биздин программа экону жакын кылып чогуу жазып салат. Ошондо Али деп туруп, ортосуна эчтеке калтырбай, анан Калыбеков деп чыгарып берип коет, туурабы? Биз андай нерсе болбош үчүн, ортосуна пробел коюш үчүн мурдагы сабактарда да колдонуп келатабыз. Бизге C-outка керектүү болгон нерселерди жакшыраак түшүнүктүүрөөк кылып жазыш үчүн биз өзүбүз бош string жаратып туруп, пробел бар ичинде string жаратып туруп, ортосуна кошуп коюп атабыз, туурабы? Биз деген муну алып бияка жылдырып туруп, ортосуна дагы бир бош эле string коюп атабыз. Же болбосо ортосуна бизге керектүү нерсени жазып string катары кошуп коебуз. Ушуларды кошкон плюстарын колдоого бул конкатенация деп коет. Муну буга чейинки сабактар өткөнбүз. Азыр бир кайталап кетейин деп чечтим. Түшүнүктүү эле болсо керек конкатенация функциясы stringтердин. Андан кийинки функция. Андан кийинки функцияны биз length функциясы же size функциясы деп коелу. Length же болбосо size. Эко бирдей эле жумушту аткарат. Эконун функциясы бир, бирок эки түр менен жазсаңар болот. Length деген которулганда бул туурасы, дайча айтканда узундугу, size деген бул көлөмү деп которулат англис тилинен. Эконун мааниси бирдей эле. Буларды колдонуш үчүн биз переменныйдын атын жазабыз. Биринчи, мисалы name деген переменный болсо, name деп туруп Али деп коелу. Бизде Али деген переменный бар. Анан Алинин ичинде канча тамга бар экенин билиш үчүн биз болсо name .length же болбосо size. Ушунун ордуна экону тең жазсаңар туура иштейт. Андан кийин скобканы ачабыз, анан скобканы жаап койсок, бул бизге name деген переменныйдын, любой переменныйдын, каалаган переменныйыбыздын ичинде канча тамга бар экенин чыгарып берет, канча символ бар экенин чыгарып берет. Муну биз көп учурда колдонуп калыш мүмкүнбүз. Азыр бир мисал берип көрөйүн. Биз name length дегенде бул бизге эмнени береткен? Бул бизге length береткен. Мисалы аны башка переменный кылып жазып алып, аны ушул информацияны ала алсаңар болот. Name length же болбосо length'тын ордуна муну өчүрүп салып туруп,
size name size деген экөө бирдей иштейт деп баспасты ачып көрөлү. Келгиле ичине биз биринчи string name жаратып туруп, аны ali деп туралы азырынча. Андан кийин болсо len деген переменный жараталы. Мындай кылып. Андан болсо len барабар name точка size деп туруп, анын аягында lenди көрсөтүп бер деп коелу. Программаны иштетип көрөлү. Бизге 3 деп чыгарып берип атат. Ошондо ali'нин канча ичинде канча тамга бар, ичинде канча символ бар, 3 символ бар деп чыгарып берди. Мисалы биз атты ali эмес, атты биз өзүбүз киргизебиз десек, мисалы немди киргизебиз деп айтсак, сен кылып, анда дагы бир жолу иштетип көрөлү программабызды. Анан болсо бир узунураак ат берип көрөлү, мисалы Бекназар деп. Канча тамга турат экен? 8 тамгадан турат. Lenди эмне үчүн көп колдонобуз деп айтып атам. Анткени болсо биз ар бир stringдин ар бир нерсесин колдонуп кетиш үчүн, же болбосо массивдин ар бир ичинде турган буюмун колдонуш үчүн биз эмне кылсак болот? Биз for ачып туруп, келгиле азыр муну өчүп салайлы. For ачалы, integer I болсун 0го барабар. Эмнеге 0го барабар? Анткени биздин индексибиз 0дон башталат. Биринчи индексин алып башташ үчүн. Андан кийин болсо I канчага чейин барсын? I lenге чейин барсын. Неге I lenге чейин барат? I lenге чейин барат деп айтып койсок, бул канча тамга бар болсо, ошончо жолу иштейт. Ошондо биз ар бир тамганы бири-бирден алып чыксак болот. Ар бир ичинде турган символду, ар бир буюмду бирден-бирден алып, аны өзгөртүп, же бизге керектүү учурларда колдонсок болот. Аны дагы бир жол бар, аны колдонуш үчүн биз len деп integer жазатпай эле, ушул жерге эле name точка, мисалы азыр length деп көрөлү. Мындай жазылат. Length деп туруп, анан айга бирден кошуп кетебиз деп айтабыз. Келгиле азыр болсо биз эмне кылалы? Биз name'дин ар бир тамгасын бирден чыгарып бер деп айтабыз. End line коюп коелу. Ошондо карагыла, биздин программа эмне кылат? String деген бизде переменный бар, атты киргизебиз name'ди. Андан кийин айдан баштайбыз, анткени for loop ачабыз, for цикл айдан баштайбыз, анткени биздин stringдин биринчи турган буюмдун индекси 0. Андан кийин I length'ке чейин барат. Length'ке чейин барганы бул канча жолу иштейтин билдирет. Ошондо биздин программабыз string канчага барабар болсо, ичинде канча символ болсо, ошончо жолу иштейт. Анан айдан бирден кошуп, бирге көбөйүп иштеп кете берет. Азыр биз аны ар бирден алып чыгып көрүп көрөлү. Кайра эле Бекназар деп жазсак, бизге ар бир тамганы бирден чыгарып берди. Биз ар бир ал тамгалар менен андан кийинчерээк иштеп кетсек болот. Бекназар деп бирден чыгарып берди. Ошондо name I деп биз stringди массив катары колдоно берсек туура иштейт. Length деген ошо биздин stringдин ичинде канча бар экенин, канча чоңдугун чыгарып берет. Аябай керектүү функция. Андан кийинки функция биз карачу. Бул эки функция бири-бирине абдан окшош. To lower анан to upper деген эки функциябыз бар. Эки функция эмнеге окшош деп айтканым? Биринчисин которгондо to lower деген кичинейт деген сөз да, кичинейт бер деген сөз. To upper деген чоңойтуп бер деген сөз. Муну кандай учурда колдонобуз? Мисалы, эгерде бизде бир переменный бар болсо, тамга деп коелу, char. Мисалы, char деп эле. Символ char'ыбыз кичинекей a болсо, char. Биз ошо char'ды чоңойтуш үчүн, мындай кичинекей a эмеса, мындай чоң a кылып коюш үчүн биз to upper деген функцияны колдонобуз. Мисалы, char'ыбыздын аты тамга болсун. Мисалы, тамга деген переменный ага барабар char. Анан биз to upper деп туруп, скобканы ачып, ичине болсо ошо переменный жазсак, ошо аны жазсак, мисалы, бизде тамга деген переменный ага барабар. Ушуну функцияны кылсак, бул бизге эмнени кайтарып берет? Бул бизге ушу тамганын чоңоюлган версиясын кайтарып берет.
Биз мисалы бияка b деген переменный кылып коелу, дагы переменный. Анан ушу b деген анын чоң тамгасына барабар болуп калат. Мисалы a кичинекей да, анан to upper тамга деп койсоң, бул деген анын чоңун кайтарып берип туруп b'ге барабарлап коет. Ошондо азыр биз муну C++га иштетип көрөбүз. To lower болсо кайра кичинейтип берет. Мисалы азыр бизде b деген чоң тамга болуп калды да. Аны биз болсо to upper деп туруп, анан b'ни киргизип койсок, бул to upper эмес, кечиресиз, to lower деп туруп, бул жерге b'ни жазып койсок, бул бизге ал чоң аны кайра кичинейтип бермек. Мисалы муну барабар c деп койсок, c болсо эми кичинейген a болуп калмак кайра. Ошондо түшүнүктүү эле болду деп ишенем. To upper деген тамганы чоңойтуп берет, to lower деген тамганы кичинейтип берет. C++да кандай иштейт, синтаксин карайлы азыр. Буларды өчүрүп салалы, же бизге атты киргизип берели. Келгиле мындай программа жазып көрөлү. Атты киргизгенде ал бүт баарын кичинекей тамганы жазып киргизет атын, а биз болсо ошо атынын биринчи тамгасын чоңураак кылып заглавный кылып коюш керекпиз. Ошондо атты чоң тамга башташ керекпиз. Биз анын үчүн эмне кылабыз? Биз болсо char эле кирет дедим эки функцияга, а биз charды отдельно кантип алсак болот, өзгөчө кылып, аны болсо name деп туруп, мындай каша менен бирден ала алсак болот, туурабы? А биринчи тамганын индекси кандай болот? Биринчи тамганын ар дайым индекси 0 болот. Ошондо биз name 0ду өзгөртүп коюш керекпиз. Name 0ду эмнеге өзгөртөбүз? Ошо name 0ду токтогул, биринчи to upper деп жазалы. Чоңойт деген сөз. Эмнени чоңойтуш керекпиз биз name 0ду? Биз name'дин өзүн чоңойтуш керекпиз, туурабы? Биз name 0-чү биринчисин чоңойтуп туруп, анан ошону өзгөртүп коюш керекпиз. Ошондо биз биринчи чоңойтуп атабыз. Name 0ду. Анан чоңойгон нерсени болсо кайра эле ошого барабарлап коюп атабыз. Ошондо мындайча айтканда алмаштырып коюп атабыз. Программаны иштетип көрөлү. Мисалы adil деп жазсак, бизге эчтеке чыгарып берген жок, анткени биз cout жазган калыппыз. Cout name'ди көрсөтүп бер кайра. Кайра иштетебиз. Өзүмдүн атымды жазсам кичинекей тамга менен enter'ди басканда мага чоңойтуп берип атат. Adil деп биринчи тамгасын чоң кылып берип атат. Эми болсо келгиле ушул тамганы кайра кичинейтип салалы. Азыр болсо биз биринчи тамганы чоңойтуп салдык, азыр чоң болуп калды. Эми болсо ошону кайра кичинейтип коебуз. Анын үчүн эмне кылабыз? Name биринчисин кайра эле алабыз. Андан кийин to lower деп жазабыз бул жерге. Анан кайра эле өзүн өзгөртөбүз. Name 0-чуну кичинейтип туруп, кайра name 0-чуга барабарлап коюп. Түшүндүрүп бериш кичине оор болуп калат, бирок өзүңөр кичине паузаны коюп ойлонуп көрсөңөр, түшүнүктүү эле болот деп ойлойм. Бул абдан оңой эле нерсе, бирок кичине түшүндүрүш мага кичине оор болуп атат. Ошондуктан name 0-чусун биринчисин чоңойтуп туруп эле кайра ошо биринчинин ордуна коюп кой деген сөз да бул жерде. Эми муну кичинейткенден кийин кайра name'ди көрсөтүп бер деп айталы. Келгиле үстүнө inline коюп коебуз. Жакшы көрүнүш үчүн. Аны эми иштетип көрөлү. Кайра эле өзүмдүн атымды жазайын. Мына карагыла. Биринчи мен өзүмдүн атымды жазып атканда жөн эле кичинекей тамгадан adil болуп калды. Андан кийин мен биринчи тамгасын чоңойтуп салдым. Андан кийин көрсөтүп бергенде биринчи тамгасы чоң болуп калды. Анан кайра биринчи тамгасын кичинейтип салдым, анан эң аягында кайра кичинекей тамга болуп калды. Ошондо to upper ушундай иштейт, to lower ушундай иштейт. Эми карагыла. Эгерде бизге ушул бир берилген сөздү, берилген атты же сөздү баарын чоңойтуп сал деген программаны кантип жазабыз? Ошону азыр ойлонуп көрөлү. Ошондо биз бир эле ат беребиз, name деген, анын бүт тамгаларын баарын чоңойтуп сал деген. Ал үчүн биз ар бир тамганы бирден карап чыгыш керекпиз. Аны кантип кылабыз? Аны for менен кылабыз. Жанакы айтып кеткендей эле integer I барабар 0го. Integer I кичирээк name.size'дан, анткени ошончо жолу иштеш керек. Анан айга 1ди кошуп кетебиз. Андан кийин болсо биз name бул жерге эмнени жазабыз? I жазабыз. Ошондо ар бир name'ди биринчи 0 болот, анан кийин 1 болот, анан кийин 2 болот. Ошонун баарын барабарлайбыз. To upper чоңойткону. Ичине болсо name I. Ошондо I'ди чоңойтуп туруп эле I'дын ордуна коюп кой. Иштетип көрөлү. Анан эң артын болсо кайра name'ди чыгарып бер деп. Cout name. Келгиле компиляциялап иштетип көрөлү. Келгиле өзүмдүн атымды жазып көрөйүн башында.
мына өзүңөр көргөндөй эле кичинекей таңба менен жазсам бүт баарын, мага программа болсо бүт баарын чоң тамга менен чыгарып берди. Биздин код туура иштеп жатат. Биз деген ат алабыз, андан болсо ар бир тамгасын бирден бирлен чоңойтуп чыгып атабыз. To upper анан to lower ушундай иштейт. Дагы бир нерсе, мисалы силер чоң тамганы чоң кылам десеңер, мисалы чоң аны киргизсеңер, аны чоңойтом десеңер, ал өзү эле чоң да, ага эч нерсе кылбайт. Мисалы мен азыр биринчи тамганы чоң кылып туруп enter басып койсом, ал чоң боюнча эле кала берет. Lower деле ошондой иштейт. Кичинекей тамганы кичинейтем десеңер, ал кичинейте албайт, анткени ал уже кичинейтилген. Ошондо чоң тамганы to upper десеңер эч нерсе өзгөрбөйт, кичинекей тамганы to lower десеңер эч нерсе өзгөрбөйт. Мен силерге да айтып кетчү эки функция бар, stringге аябай кереги тийген. Ал функцияларды колдонуш үчүн биз биринчи библиотека кириш керекпиз кодубузга. Ал библиотеканын аты алгоритм. Мындай жазылат. Бул библиотеканы киргизгенден кийин биз эки функцияны колдонсок болот. Ал кандай функциялар? Биринчиси reverse функциясы, экинчиси болсо sort функциясы. Келгиле reverse'тен баштайлы. Reverse деген бул карама каршы айлантып бер деп түшүнсөңөр болот. Азыр мисал берип түшүндүрүп берейин. Мисалы биздин stringimiz 1 2 3 4 болсо, ушундай бир строчка болсо 1 2 3 4 деген тургандан. Муну reverse функциясына киргизгенде бизге 4 3 2 1 кылып берет. Ошондо муну орду менен алмаштырып берет. Баарын биринчини акыркы кылып, акыркыны биринчи кылып ушундай алмаштырып берет. 1 2 3 4 болсо, аны 4 3 2 1 кылып алмаштырып берет. Буну кээ бир учурларда колдонуп калыш мүмкүнсүңөр, ошон үчүн муну дагы биле жүргүлө. Мисалы мен мынтип жазсам, мага болсо мындай кылып чыгарып бермек. Ошондо reverse деп аягынан кайра жазып чыгат. Эми болсо sort функциясы. Бул функция сортировка кылат, sort кылып берет. Мисалы мен 4 2 анан 3 1 деп киргизсем, бул мага 1 2 3 4 деп sort учурунда чыгарып бермек. Sorттоп чыгарып бермек. 1 2 3 4 кылып кичинеден чоңуна кылып чыгарып бермек. Эгерде болсо мен бир мисалы B C A деп киргизсем, аны болсо кантип сорттоп бермек? Мага A B C деп сорттоп бермек. Биринчи алфавиттин биринчиден баштап, андан кийинкилерге уландырып кетмек. A биринчи, андан B C болуп. Sort функциясы ушундай иштейт, сорттойт. Reverse функциясы болсо алмаштырып берет. Келгиле C++'ты ачып кылып көрөлү. Муну өчүрүп салалы. Биринчиден эмне кылыш керек? Биринчиден библиотеканы кириш керек биз. Include деп библиотеканы киргизебиз. Ичине болсо эмнени жазабыз? Ичине алгоритм деп жазабыз. Алгоритмде библиотеканын ичинде ушу эки функция бар. Эми reverse менен sorttун синтаксин түшүндүрүп берейин. Келгиле name же болбосо жөн эле A деп коелу. String A бар, A'ни киргизебиз. Андан кийин болсо биз бул A'ди reverse анан sorттоп бер деп отдельно айталы. Биринчи reverse дегенди колдонуш үчүн бир нерсени түшүнүп алалы. Биз reverse деген жөн эле алмаштырып коет. Бизге жаңы эч нерсе бербейт. Мисалы биз to upper же to lower колдонуш үчүн жаңы переменни алып туруп аны барабарлачу туурабы? Reverse болсо жөн эле өзгөртүп коет. Биз reverse колдонуш үчүн жөн эле reverse деп жазабыз. Reverse деп жазып туруп каша ачабыз. Кашанын ичине болсо биз переменныйды баштайбыз. Анан begin деп коебуз. Begin деген англисчеде башталышы деп которулат. Андан кийин a точка кылып туруп end деп коебуз. End деген аяк кылып которулат. Ошондо биздин функция мындай иштейт. Reverse дейбиз. Анан биринчи менен акыркыны мындай ошол жерден биринчиден баштап акыркына чейин алмаштырып бер дейбиз. Ошондо reverse a begin, reverse a end деп атабыз. Ошондо a'дин башынан begin деген сөз, анан a'дин endинен аягына деген сөз. End анан beginде эки функцияны байкадыңар. Башыган аягын билдирет. Андан кийин болсо биз жөн эле a'ди кайра чыгарып кой дейбиз. Ошондо биз a'ди алып атабыз. Reverse функция a'ди өзгөртүп салып атат. Анан кайра a'ди көрсөтүп бер деп атабыз. Программаны иштетип көрөлү. Келгиле бир бози деп жазып көрөлү. Муну басканда кайра баш аянкысын биринчи кылып, анан ордуна алмаштырып берип атат. A U Z O O B болуп калды. Өзүңөр байкагандай эле алмаштырып берди. Reverse ушундай иштейт. Кээ бир учурларда абдан кереги тиет. Ошон үчүн азыр биле алгыла. Sort функциясынын синтаксы окшош. Бирок reverse ордуна эле sort деп жазабыз. Sort A begin, sort A end. Баштан аягына чейин сорттоп бер деп. Андан болсо алгоритм библиотекасын унутпайбыз. Буга дагы керек. Иштетип көрөлү. Мен мисалы ичине толтура сан жазып салсам,
мага бул деген аны 0дон баштап 9га чейин сорттоп берди. 0 1 1 1 1 2 2 деп канча сан болсо ошонун баарын мага сорттоп берип атат. Сандар менен ушундай иштейт. Тамгалар менен болсо бул алфавит сыяктуу, алфавитте кандай турса ошондой кылып сорттоп берет. Эгерде экону деген чогуу жазып салсаңар, анда биринчи сандарды сорттоп туруп, андан кийин тамгалар сорттоп берет. Эгерде силер stringти мындан дагы көп үйрөнгөрү келсе, интернетке кирип string C++ деп жазып, функциялары string C++ функции деп издеп өзүңөр үйрөнсөңөр болот. Ушу менен азыркы сабагыбыз бүттү. Эң керектүү функцияларды түшүндүрүп бердим string боюнча. Эгерде силерде бир түшүнүксүз болуп калса же суроо пайда болсо, группабыз, Telegram группага кирип, ал жерден сурооңор берсеңер болот. Мен ал жерде силерге жооп берем. Биз менен турганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңар.